Азыркы мезгилде мекендештер дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө жашап, эмгектенип келишет. Алардын арасында Бириккен Араб Эмирлиги да бар. Жашоодогу ар кандай шарттарга байланыштуу алыска аттанган жарандардын арасында кыргыздын кыз келиндери басымдуулук кылат. Алыстагы ала тоолуктардын бүгүнкү каармандары көптөгөн жылдардан бери Дубай калаасында иштеп, өз ордун тапкан айымдарыбыз тууралуу болмокчу. Майрам Дубайдагы өзгөчө кесипти аркалаган айымдардын сап башында. Себеби ал бул ири калаадагы кыргыздын арасындагы жалгыз өрттүн алдын алуу тармагында эмгектенген аял заты. Кыйынбы кыз кишиге ошо Дубайда өрттө сүрүүчү өрткө каршы компанияда иштеш? Башында кыйын болгон, ооба, түшүнүш кыйын. Тем более баардыгы англис тилинде болот. Анын баарын жаттап, убакыт керек болду. Андан кийин уже оңой. Жалгыз кыргыз кыз иштейт экенсиң башка улуттар менен. Тил табышы иштеш кыйын, жеңилби? Кандай мамиле кылат сизге? Эми мындай да өзүбүздөн башташыбыз керек да. Өзүбүз кандай мамиле кылсак, алардын ошондой ответ күтөбүз. Өжөрлүгү, тактыгы, кесипкөйлүгү менен айырмаланган Майрам кесиптештеринин арасында сый урматта. Эмгекчилдигинин натыйжасында биздин айым убакытты үнөмдүү пайдаланууну эче үйрөнгөн. Таңзаардан ишке башоту менен киришип, бир күнгө койгон пландар аткарылмайын жаны тынбайт. Аны жумушундагылар дагы жакшы билишет. Эми иш күнүм кандай башталат? 8ге жумушка келебиз. Эл катары эле бир 2 саатча жумушта болобуз. Жанагы пошталарды карайбыз, тияк бияка чалабыз дегенде. Андан кийин план түзүп алып туруп, навстречу, митингдерге барабыз, кезигип, анан иштейбиз. Контракт түзүлөт. Контракт түзүү кыйынбы? Негизи эле конкуренция чоңбу? Конкуренция аябай чоң. Бирок, если биздин продукция качествосы жакшы болсо, анан Дубай менен өкмөт менен иштейбиз да. Ошолордон сертификат алсак, оңоюраак иштеп кетебиз. Civil Defense сертификат деп коет. Любой продукцияга сертификат керек. Ал сертификатсыз биз бул жерде сата албайбыз, иштете албайбыз. Анткени сертификат сурайт. Бирок ал сертификат алыш үчүн убакыт керек. Мисалы үчүн моуну эле жидкость, противопожарный жидкость деп коет. Мунун сертификатсыз биз сата албайбыз. Мисалы үчүн могу жидкость деген биз деген ресторанга сатабыз, гостиница сатабыз дегенде жанагы каверлорду, штораларды себебиз, жыгачтарды себебиз. Ошолорду сепкенден кийин, мисалы үчүн ресторан болсо, ошол биз сепкенден кийин сертификат беребиз ошол ресторанга. Мисалы үчүн Hilton Hotel, Zara ресторан деп коюңузчу. Ошого беребиз совместно с государством, жанагы Civil Defense деп коет, кыргызча Экотек болуп калат. Совместно работаем. Civil Defense менен. Ошондо гана өкмөт разрешение берет ачканга ошол ресторанды. Бириккен Араб Эмирлигинде 20 жыл, бул фирмада 11 жылдан бери эмгектенген Майрам Дубайдагы кыргыздардын арасындагы активдүү адамдардан. Мекенге болгон сүйүү жүрөгүндө дайыма жашап, алыстагы ала тоолуктардын туулган жерине болгон сагынычын, кушалыгын аз да болсо таркатыш үчүн эң биринчи 2007 жылы кыргыз искусство чеберлерин Дубайга чакырып, маданий иш-чараларды өткөрүп баштаган. Биздин каармандын аркасы менен көптөгөн эстрада, өнөр чеберлери концерттик программаларын Эмиратта эмгектенген журтташтарыбызга тартуулаганга жетишишкен. Атына заты жарашкан айымыбызды ошол себептен көпчүлүгү Майрам тартуулаган Майрамыбыз деп эркелетип келишет. Бүгүнкү күндө да ал Кыргызстандын, элибиздин патриот кыйын кыздарынан. Мен иштеген жерде аты Алькус деп коет. Бул жерде жалаң завод фабрикалар бар. Жалаң завод фабрикалар бар. Ушул жака келип иштесе, жумуш көп аябай. Анткени эмне деген завод фабрика мо кичинекей жерде бар да. Ошонун баары нуждается. Бирок биздин кыргызстандыктар келгенде жалаң гана магазин жумуш издешет, жалаң гана официанттык издешет, жалаң гана гостиницада издешет.
могу жака басып келип карашса эле жумуш таба алат. Во-первых, здесь айлыгы жакшы, праваң болсо машина беришет сразу, бензин төлөп беришет, баарын төлөп беришет. Бияктагы условия лучше, чем магазинге караганда. Тейлөө кызматтарында иштегенден көрө. Бияктан даже карьерный рост батыраак болот да бул жерде. Жакшы иштесең. Фатима 17 жылдан бери Дубайда жашап келет. Жөнөкөй сатуучулуктан ишин Бириккен Араб Эмирлигинде баштап, супервайзер, менеджерликке чейин жетип, өзүнчө ишкерлик менен алектенип, жолдошу менен фирма ачууга чейин жетишкен. Анын айтымында Дубайда айымдар ар тармакта иштегенге мүмкүнчүлүктөр бар. Бактылуу эне, сүйүктүү жубай болгон биздин каарман кыскача Дубайдагы айымдарга гана тийиштүү иш шарттары тууралуу маалымат иретинде өз тажрыйбасынан бөлүшүп төмөнкүлөрдү билдирди. Немис тилди билип эле мектеп менен университетте окуп, английский тил жок болчу. Ошон үчүн английский тил жок болгон үчүн биякта сатуучу болуп баштагам. Сатуучу болуп баштап, бирок мен өзүм аябай мындай максат болчу, келип бир жакшы жумушта иштейин деп. Ошон үчүн тез үйрөнүп, жанагындай кассир болуп иштеп, мерчендайзер болуп иштеп, анан менеджерге жетип, анан күйөөм экөөбүз ойлонуп, биз деле өзүбүз компаниябызды ачыбыз келип, компания ачтык. Биздин ошо туугандар менен келип биякта иштеп, көбүнчөсү ошо бир чоң эме болду да, магазиндерди ачтык. Ооба, азырынча кыйын болуп калды. Мурун оңойрок болчу да, английский тил билсе, опытты карабай эле ала берчү жумушка. Азырынча кыйыныраак болуп калды. Биякта Дубайда баары ойлошот, мындай оңойраак депчи, закондору кичине эмерээк, аябай күчтүү. Документация баары мындай эме болуш керек. Баарын бүтүрүп, бат-бат оңой эмес да. Ошонун баарында 3 ай берилет. Ошо 3 айдын ичинде дагы жакшы иштеп, эмелерди өзүн көрсөтүп эметсе, дагы мындай контрагы 2 жылга берилет. Биздин айымдарга жумуш табыш оңойрок эркектерден караганда. Бирок азырынча визаларды карайт, опытын карайт. Көбүнчөсү ошо эмеде мурун деген английский тилди билип эле ала берчү жумушка. Азырынча ошо кичине кыйыныраак болуп калды. Анан жумушка орношкондо дагы визаны ачып, мындай биздикиндей болуп, нелегально иштегендер аз, өтө аз. Көбүнчөсү тааныш жок. Биякта баарында интервьюдан өтүп, бир өзү эме болот да, процедуралар болот да. Жумушту сразу баштап кете алышпайт. Бир ай күтөт, визанын баарын даярдап, баарын жанагындай карточка барат, ID берет, ошо ID-ни алгандан кийин жумушка орношуп, жумушка башташат. Көбүнчөсү сатуучу болуп иштешет, жанагындай кызмат берүү тармактарда көбүнчөсү иштешет. Сатуучу, мейманкана, салондордо, риэлтор болуп иштеп, ар кандай да. Жанагындай доктор, инженер болгондор аз, анын эмеси да аябай эмеси көп. Экзамен өтүш керек, лицензия алып, анан жумушту башташат да. Ооба, жашы өткөндөргө чын айтсам кыйыныраак. Көбүнчөсү сатуучуга алышат, жаштарды алат. Бат-бат үйрөнгөн, тез кыймылдаган, ошондой адамдарды көбүнчөсү алышат. Бирок мен айта албайм, жаш өткөндөрү такыр жумуш иштебейт деп. Жанагындай өзүнүн визалары менен, хазбат виза деп коет, же Европа же тиякта биякта окуп иштеп келгендер, аларды жумушка ала беришет. Мен ойлойм, ооба, биякта коопсуз, ыңгайлуу айымдарга 25% айымдар, 75% эркектер. Ошон үчүн аялдарды аябай сыйлашат, жакшы мамиле кылып, балалуу айымдарга кичине кыйыныраак. Биякта көбүнчөсү төрөтүү кымбат, же мектеп, садиктер кымбат.
Жалпысынан бүгүнкү күндө чет жаккада биздин мекендештер жашап, эмгектенип келишет. Алардын арасында айымдардын саны да арбын. Кай жерде жүрбөңүздөр, аман болуңуздар, урматтуу аял заты.